Бузабыз дейт. Айла жок, алып калдык, эми кое туралы кичине деп. Ошол биздин көйгөй ушундай болуп атат. Ортодо божетек аял келип алып, буш жерди басып алам деп, бизди чыккыла деп, УЗС менен биригип алып, ушул үйүбүздү бузам деп атат. Анан мен ушул акыбалда каякта калам, 3 балам менен. 40 жылдан бери бир документке ээ боло албай атабыз. Эттеп септеп, айылда учетто турдук, шаарда жашап атып, айылда учетто жүрүп, андан да уят болдук. Анан эттеп былтыр кичине техпаспорт алдык, анан балдарыбызды учетко тургузуп, кичине өзүбүз да учетко туруп, кичине уф деп калдык. Анан ошондо моментке келгенде бул жерде кошунабыз бизге покой бербей атат. Түрттүрүп бузгула деп УЗС биригип алып бузабыз дейт. Биз бул үйдү 87-жылы сатып алганбыз. Просто бөлөбүздөн тууганчылык кылып расписка менен сатып алганбыз. Анан ошондон бери жашынакай эле жашап аттык, тынч. Анан бул соседибиз ортодо кетип калган. А потом 2000 канча жылы келип калды? 2005 ошондо келип калды. Келип калып анан мына бул эмеден территориядан өтүп бул жерди басып алам деп бизди сотко берди. УЗС менен экөө биргелешип ушундай эме чыкты. Анан пользу буяка чыгып кетип атат. Биз эмеде калып атабыз да. Ортодо. Анан сотко өтүп кетти ишибиз. Анан эми бул жанды койбой барып заявление жазып эме кылабыз деп атат. Булар бул үйдү түртүп мен алып алам деп талашып атат. Мына границадан өтүп кетти, биз унчуккан жокпуз. Мейли дедик. Эми ансыз келгенсип ушул үйдү мен алышым керек деп ошондой коюп атат. 2019-дан бери чуркап жүрөбүз. Ошого 34 жыл болуп кетти жашаганыбызга. Ошондон бери кетебиз. Анан архитектура согласие бербей атат бизге. Анан эмне үчүн буга чыгарып берди? Булардын таанышы бар дейсиз. Мунуку ким болчу? Түлөбердиевке биз канча 10 жолу кирдик. Түлөбердиев мына деп анан Тринина экөө жардам берди буга. Мунуку деле нечистый болуп атат. Бирок мен буга таянат атам, считается булуку китеп болуп атпайбы? Булардын таанышы бар. Таанышы эле. Өйдө жакта иштеген таанышы бар. Ошон үчүн үстөмдүк кылып атышат булар деген. Бизде тааныш жок, карапайым элди биз деген. Үстөмдүк кылган үчүн ошончу могуга чейин келип сүстүрөбүз деген ошол болуп атат. Атак булар деле бизге окшогон карапайым эл болуп тааныштар жок болгондо бизге окшоп эле ушу жаныбызда чуркап жүрмөк аларда. Документтин айына. Прокуратура тааныштары бар, прокуратура дайып кетип атат деди. Анан бизге келип атат, суд исполнительдер алдысында бизге кагаз келген, алдысында сунуш кылабыз депчи. Техника жок деп ошентип эметип атышат. Биз негизи биз бул бакта болсо 40 жылдан бери жашабыз, 40 жылдан бери жашаганда налог барын төлөп атабыз. Эмне кыларбыз билбейбиз.